Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик орнотуу миссиясынын алкагында Кыргызстандан Казакстандын Алматы шаарына барган жоокерлер кече 14-сентябрда кайтып келди. Аларды Ак жол өткөрмө бекетинен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев жана коргоо министри Бактыбек Бекболотов тосуп алды. Бардык техникалар, жеке состав, личный состав бардыгы толугу менен кайта чыкты. Ал жакта биздин куралдуу күчтөр Алматыда ТЦК объектисин кайтарышты. Ал ТЦК объектиси Алматынын 70-80% жылуулук менен жана электр энергия менен камсыз кылып турат экен. Эң чоң ошондой объект кайтарып турдук. Эч кандай кырсык, эч кандай бир мындай жаман иштер болгон жок. Бардыгы толугу менен кайрадан чыгышты. Казакстанга ЖККнын алкагында Россия, Белоруссия, Тажикстан жана Кыргызстандан 2000ден ашуун жоокер, 250 аскер техника жиберилген. Кыргызстандан 150 жоокер, 8 зооттолгон техника, 11 аскердик автоунаа жөнөтүлгөн. Алар Алматы шаарынын эли үчүн стратегиялык маанилүү болгон жайды коргоого алды. Стратегический объекттерде охранага алдык. Бизге ТЭЦ, анан нефтебаза түшүп калды. Ошо объекттерди эметтик. Кол салуу эчтеке болгон жок. ТЭЦтин персоналы, Министерство обороны Казакстандыкы бүт баары биздин ишибизди жакшы баа берди. Сержант Нурлан Дүйшөмаматов Скорпион бригадасында брондолгон аскер унаасынын улук айдоочусу. Ал Алматынын 80% жылуулук менен камсыздаган ТЭС-2 жылуулук борборунун коопсуздугун кайтарууга катышып келди. Күч түзүмдөрү жетишсиз болуп тургандыктан жергиликтүү эл дагы жылуу кабыл алды дейт. Ал жакта күч органдары жетишпей аткан экен да. Именно ошол стратегический объекттерди кайтарууда күч органдары жетишпей аткан экен. Биз барган кезде жоңгон өзүнүн жөнөкөй кароолдору болуп кызматчылар. Ошол адамдар бар экен. Биз барып айланта курчойго алып кайтарып алдык. Убагында келдиңер деп силер сүйүнүп менен кабыл алышты. Кырдаал турукташып жатканы казак эли менен бирге кыргыз жарандары үчүн дагы жагымдуу кабар болду. Аскерлер алдыда эмне күтүп тургандыгын болжобой туруп, ата мекендин тапшырмасын аткарууга аттанган. Кырдаал таптакыр башкача болуп калышы мүмкүн эле. Саламатсыңарбы, жолдоштор? Мээрим Жапарова сержант Нурландын жубайы. Өткөн бир жума алардын үй бүлөсү үчүн оор сыноо болгон. Ушул учурда кубанычтан көзү жайнап турат. Сыймыктан аткенбиз. Атабыздын военный болуп, мамлекетти коргоп атканына дагы ошондой адамдын келинчеги болгонго сыймыктан аткенбиз. Биз үчүн аябай сыйдык. Коңшу өлкөдө азыр тынчтык орноп, реформалар башталды. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев адам өмүрүн алган куралдуу башаламандыкты мамлекеттик төңкөрүш аракети деп атап, чет элдик террорчулар уюштурду деп жарыялады. Азырынча тополоңдо канча жаран каза болгондугу ачыктала элек. Бирок башаламандыкта Кыргызстандын 2 жаранына жаңылыш ок тийип каза болгондугун консулдуктун куратору Гулиза Маматалиева 7 каналдагы түз эфирде тастыктады. Бири спорт залда иштеген фитнес машыктыруучу Азиз Мусаев, экинчиси таксист болуп иштеген Ош шаарынын тургуну болгон. Алардын бирөөсүнүн апасы Алматы шаарында азыркы учурда туугандары тарабынан маалымдады, анын сөөгү Алматы шаарында берилгендиги. Экинчи жараныбыздын туугандары бүгүн кечинде Алматы шаарына учуп барышканы маалымдайбыз. Башкы консулдугу тарабынан бүт необходимый документтерди сөөгүнү Кыргызстанга алып келүүнү уюштуруп жатылат. Бул кайсы учурга туура келет? Кийинки жумадан келип калабы же 1-2 күнгө десек туура болобу? Ошол кийинки жумага расчет алып жатабыз. Мындан сырткары башаламандыкка аралашкан деген шектенүү менен кыргызстандык 4 жаран абакта кармалып турган. Бүгүн түшкө маал түртөө тең чыгарылгандыгын кабарлады. Буга чейин белгилүү пианист, музыкант Вихрам Розакунов казак күч түзүмдөрү тарабынан колго алынып, митингге чыгуу үчүн $200 жалданып келгенин айткан видео таркап, ал өз кезегинде кыргыз коомчулугунда нааразычылыктарды жараткан. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн улам казак бийлиги жаңылыш кармоо болгонун моюндап, музыкантты кое беришти. Быть сыном кыргызского народа, пожалуйста, примите мои самые большие благодарности.
Коңшу өлкөдө болуп өткөн кырдаал эң көп Кыргызстанга таасир берди. Эң биринчилерден болуп кыргыз эли жардам колун сунуп боордош элге эшигин ачты. Эске салсак, башаламандык башталганда Казакстандын бийлиги тарабынан 1 суткага чек ара жабылды. Бирок кыргыз тарап милдеттүү болгон ПЦР анализин талап кылуудан баш тартты. Жарандык активисттер тарабынан аэропортто кармалгандарга тамак аш берилип, айрымдарын үйлөрүнө алып барып карашты. Бул аракеттер албетте кыргыз элинин айкөлдүгүн билдирет, бирок коңшу мамлекеттер дагы айкөлдүгө аяр мамиле жасоо керектигин эске алышы керек дешет эксперттер. Уялбаган кыз уялган кыздын бетин тырмайт болуп, кайрадан кыргыздын музыканты, популярдуу, татынакай таланттуу бала террорист экен. Күлкүлүү болушпадыбы? Козголуш дейт. Кыргызда деле, Казакта козголуп атса, кайра келип туруп, жер жемиш саткан Өзбекстандын гражданы күнөөлүү экен, идиш аяк саткан Тажикстандын гражданы күнөөлүү экен, анан биздин музыкант балдар күнөөлүү экен. Бул деген күлкүлүү да. Бул мамлекеттин башында турган, бийлик башында турган адамдардын акылы канчалык экенин эл башка жагы менен күлүп атпайбы? Ушинтип айтканына. Мындай болбош керек. Бул сабак болуш керек Орто Азиядагы. Бизге да сабак болуш керек. Жөнөкөй эл эч убакта алар түйүнөн, дарактын түйүнөн бери бириккендей, алар кыргыз менен казакты бир эле эл деп эсептешкен. Эске салсак, аскерлердин жиберилиши жана жалпы эле кыргыз элинин жардамы, колдоосу үчүн кече Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев президент Садыр Жапаровго чалып ыраазычылык билдиргендигин президенттин басма сөз кызматы жарыялады. Жылдыз Капарова, Темир Избасканов, Атайын Жумалык үчүн Бишкек.